Устаздын досторуна жасаган мамилеси, достук мамилесинде кандай эле? Устаз достук мамиледе бекем болчу. Досторуна дайыма жакшы мамиле кылчу. Анан ошол иштеген жерине барган учурда аларды жакшы тосуп алып, колунан келген баягы сыйын көргөзүп дегендей. Эми кээ бирлерине күбө болуп калдык да. Анан алардын үйүнө дагы барып, баягы катташканда жакшы бир жолу менен да бир өтө эле бир мамилени өзүп кое турган деңгээлде алыстап кетпестен алар менен дайыма жакшы мамиледе боло берели. Анан устаз негизи достору менен болгон болсун же башкалар менен болгон болсун, баягы мамиле кылганда өтө эле бир жакын мамиле кылганды жактырчу эмес. Аралыкты сактап мамиле кылар эле да. Өтө эле ал тарапка өтүп кетпей же ал тарапты берки өзү жакын өзү жагына өткөрүйбөй, мындай бир аралыкты сактап мамиле кылар эле. Достук мамиледе акыйкатта бекем болчу. Алар менен сапарда жүргөндөрүн билебиз. Алар менен ошол жамандык жакшылык болот дегендей, ошол мамилелерин дагы жакшы бекем болгонун билебиз. Өмүр өткөнгө чейин алар менен жакшы мамиледе болгон. Анан достошкондо да бир жакшы адамдар менен достошконго аракет кылат эле. Өзү деле дайыма насааттарында айтат эмес беле. Эгерде бир туура эмес жолдо жүргөн болсо, андан алыс болот эле. Ким өзүнүн бир багытына, өзүнүн бир пикирине, келечектеги бир максатына туура келген болсо, анан ошондой бир максатына бир каршылык көргөзүп койбой тургандай болсо, ошолор менен гана достошот эле да. Анан устаз менен достошкондордун бардыгын жакшы адам деп билебиз. Баары менен устаз жакшы мамиледе болгон. Устаз менен досторум менен болгон эмесинде мен көп аралаша албадым, бирок бир эки жерде көрүп калдым. Биз ошол окуп жүргөндө китеп зарыл, бизге китеп жок ал учурда. Анан ошол учурда устаз бизге китеп керек болуп калды. Жана Акбал Шахсияны окуп атканда 4 томдон. Чоң китеп да. Аны чыгарышта көбүрөөк акча керек. Анан ошол жерден эле китеп жок барыбызда, анан деп туруп эле анан кийин бир досуна чалды. Асан ажы экен. Анан Асан ажыга чалды дагы. Экөө сүйлөшүп эле ушундай келип калыңыз деди. Анан жанагыл эмеге келди. Баягы эле муфтияттагы 5 кабинет. Анан ошол жерге келди дагы. Мына студенттер, булар бечаралар, булардын китеби жок экен деп табашалап устаз өтүп эле. Болду деди. Кийин бизге анан кийин 4 томдук жанагы Акбал Шахсияны чыгарып берди. Бастырып берген да, копиядан бастырып берген. Кийин ошону окуп жүрдүк. Ол бир мен көргөндөрүм. Анан экинчиси бир жерде отуруп устаз чакырып, анан жакын достору экенин билбедим, бирок жакынбы. Анан ошол жерде отуруп бирөөбүз айтып калды устаздан. Биз жакта бир адам бар, жакындарымдан. Ошол көп жылдан бери ажылыкка бара албайт. Сиз ушу бир нерсе кылып ушуну ажылыкка жөнөтүп жиберсек деп устаздын баягы мүмкүнчүлүгүн көрүп айтып атат да. Айтып атса устаз ал дуа кылсын деп койду. Мен аны жардам берейин же ажылыкка жөнөтүп берейин деген жок. Дуа кылсын деди. Ал көптөн бери дуа кылат десе дагы дуа кылсын деп койду. Ол сөз бүттү да. Баягы досторго болгон мамиледе ошол да. Менимче канчалык жакын болсо деле, мүмкүнчүлүгү болуп турса деле ал жерде башка бирөөнүн жакын экен деп эле ажылыкка жөнөтүп бериш мүмкүн эмес да. Ооба. Тааныш мындай. Андай нерселерде бул дос деген нерсени мындай тосуп деле кое берет эле. Баягы туура эмес иш боло турган болсо да. Ошентип бир эки жерлерине күбө болуп калдым. Сиз эми досторунун дагы акысын бергенге аракет кылган, жашоодо негизи эле үй бүлөсүнө, бала бакырасына, окуучуларына, досторуна, баарысына ушундай бир телегей тегиз мамиле кылган киши экен да. Бирок ошол эле кезде ошолордун баарысынан акыйкатты үстүн койгон киши экен да. Кандайдыр бир маселеде акыйкат бир тарап, достор бир тарап болсо, бул досум эле деп досун эмес, балким акыйкатты тандачу экен да. Ушунчалык мамиле кылган. Азыр ошол мамилени мындай эстесе, балким адам капа болушу мүмкүн ошол кезде. Бирок анын да акыретине жакшы да. Эртең досчулук деп бир ишти досуна тартып койгон менен Кудай астында алга жооп берери бар эмеспи? Эртеңки күнү эсепке барганда балким ошондой мамилелерге достору дагы сүйүнүп калат да. Ошол кезде мен ушундай бир туура эмес иштен кайтарган экенсиң депчи. Анан достору дегенде баарыбыз эми жалпы эле эл алдында белгилүү болуп калган Асан ажыке, анан Тойгон ажыке, ушулар көп болду. Жанында дос деп таанылган кишилер ушулар болду окшойт. Ошол Асан ажы Дамыланын эскерисинде окугам, достукта кандай эле деп суроо бергенде жооп берди. Ал ушундай адам эле дейт, эгер мындай бир пикир келишпестик болуп калсак дагы биринчи келип
жүрөм деп чайга чакырып сүйлөшүп, биринчи келип кичпейилдүүлүгүн көрсөтчү дейт. Аябайымда элпек, кичпейил жигит эле дейт.